Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ордо шаарыбыздын кадырлуу тургундары, келечек ээлерибиз болгон ардактуу жаштар, Бишкек Кыргызстандын жүзү, жүрөгү жана мамлекетибиздин символу. Ордо калабызда көптөгөн этностордун өкүлдөрү жашайт жана эмгектенет. Алар тынчтыкта, ынтымакта жана өз ара түшүнүү менен жашоонун мыкты салттарын муундан муунга өткөрүп келишүүдө. Бул эң сонун жөрөлгөнү сактап, андан ары улантуу биздин милдетибиз. 2021 жылдын 10 январында сиздер Ордо калабыздын тургундары мамлекет башчысын эле эмес, өлкөбүз мындан ары карай өнүгө турган жолду да тандайсыздар. Кыргызстанда мамлекетти башкаруу формасын өзгөртүү зарылдыгы, партиялык система өлкөгө саясий ыйкы-тыйкылыктан башка эч нерсе алып келбегенинен улам келип чыкты. Парламент талашып тартышып, өкмөттү жана парламенттеги орундарды бөлүштүрүү менен гана алектенип жатканда, биздин өлкөбүз өнүккөн жок. Тескерисинче, экономиканы карыздын сасына ого бетер батырып салышты. Коррупция кеңири кулаш жайып, коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн камтыды. Элибиз жакырланды. Ошондуктан 10 январда президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу деген суроо боюнча референдум өткөрүү сунушталды. Бул суроого ар бириңиздер чын жүрөгүңүздөрдөн жооп таап, өлкө келечегин тандашыңыздар керек. Анткени элибиз жоопкерчиликти моюнга албай, шалаакы мамиле жасаган бийликтен тажады. Жемкорлук гүлдөгөн эски системадан түңүлдү. Ошондуктан бул маселе ушул шайлоодо жана референдумда чечилет. Сиздер кандай добуш бересиздер? Өлкөбүздүн келечеги ошого жараша болот. Тандоо укугу сиздердин колуңуздарда. Урматтуу Бишкек шаарынын ардактуу тургундары, акыркы 2 жума аралыгында өлкөбүздүн аймактарын кыдырып, таластан тартып, түштүк жергесинде Жалал-Абад, Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарында болуп, шайлоочулар менен жолугуштум. Бардык жерде 30 жылдан бери чогулуп калган көйгөйлүү маселелерди чечүү жолдору жөнүндө сөз болду. Таза иштесек, элибиздин каргышына калбай жүзүбүз жарык болсо, келечек муундун алдында ата журтубузду аман сактап, гүлдөгөн Кыргызстанды куруп, мурас калтырсак, анда биздин арманыбыз жок. Алдыда биз аша турган бийик ашуулар турат. Эгерде кыйынчылыктардын алдында мокок болбой, саясий эркибизди көрсөтө алсак, биз анда бардыгын жеңебиз. Мамлекет казынасын тоногондорго каршы аяосуз күрөш жарыялайбыз. Менин максатым өлкөгө акыйкаттыкты орнотуу жана коррупция менен ачык күрөшүү. Буга чейинки жасалып жаткандар башталышы гана. Чириген эски системанын бизге кереги жок. Кыргызстан эли бакубат жана коопсуз турмушта жашаганга татыктуу. Жашообузду жаңы барактан баштайбыз, Кудай буйрса. Ар бир аймакты кыдырып жүрүп, толгон токой көйгөйлөрдү уктум. Эл журтумдун калың кыргыздын кыйынчылыкка туш келгенин көрдүм. Акыйкатсыздык деген эмне? Бийлик калыстыктан тайганда кандай болорун, жоготуулардын эмне экенин жон терим менен сезип, өз башымдан кечирдим. Кудай буйруп, шайлоодо жеңишке жетсек, экономикабызды оңдоп, казынабыз толукталса, чириген системаны жойсок, акыйкаттыктын бардыгы акырыңдык менен өз ордуна келет. Өндүрүш, өнөр жай тармагыбыз өнүгүп, завод фабрикалар ишке кирсе, мекенден оолак жүргөн жаштарыбыз үй бүлөсүнө кайтып иш менен камсыздалат. Бул үчүн Кыргызстанды экономикалык өсүү жолуна кайтуу керек. Бюджеттин таңкыстыгын кыскартууга жетишели. Кыргызстандыкты социалдык жактан коргоо, экономикалык жана социалдык туруктуулуктун негизи.
Пенсияларды жана жөлөк пулдарды индексациялоо жана төлөөлөр өз убагында жүргүзүлөт. Текшерүүлөргө мораторий киргизилет жана административдик тосмолор алынып салынат. Бюрократияны жок кылабыз. Менчикти коргоо жана менчик ээлеринин укуктарынын кол тийбестиги жөнүндөгү укуктук нормалар күчөтүлөт. Кыргызстандын жана чет өлкөлүк ишкерлерди коргоого алып, коргоо менен инвесторлордун ишенимин кайтарабыз. Сырьеолук эмес, экспорт багытындагы бизнеске максаттуу колдоо көрсөтөбүз. Энергетика таңкыстыгы көйгөйүн комплекстүү чечүү программасын ишке ашыра баштайбыз. Бюджетти толтуруу максатында кендерди иштетүү боюнча түзүлгөн келишимдерди улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен кайрадан карап чыгабыз. Буга бир аз убакыт керек. Мына ушул санап өткөндөрүм алдыдагы максаттуу жол катары шайлоо алдындагы саясий платформама киргизилди. Жана буларды аткарууга болгон күчүмдү жумшайм. Мен өлкөбүз кубаттуу мамлекетке айланып, экономикабыз, илим билимибиз, маданиятыбыз, өндүрүшүбүз өсүп, кошуна мамлекеттер менен мамилебиз бекемделип, ынтымакта жашообуз уланаарына терең ишенем. Буга чейин бийлик башына келгендердин кетирген кемчиликтерин кайталабай, тарыхтан сабак алууга, өткөнгө кылчайып, келечекке даңгыр жол салууга ниет кыламын. Ушунча жылдык азаптарды башыбыздан өткөргөн чыдамкка эл экенбиз. Дагы да бир азга сабырдуулукту кармап, ишенимди, үмүттөрүбүздү өчүрбөй туралы. Ар бириңиздерге аманчылык, бакубат жашоо, бекем ден соолукту тилеймин.